Айтматов районунда бул жерде дагы ишке мектептин ачылышы менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Былтыркы жылы республика боюнча белгилеп кетсек 100 мектептин курулушун аяктоо пландаштырылып, анын ичинде ошол Талас областында 8 мектептин курулушун бүткөрүү пландалган. Мына азыр ошол 8 мектептин 6 мектебин ушул Акжар мектебин ачып аземинде турабыз. Дагы бир 2 айдын аралыгында дагы Бакайт районунда да 2 мектептин ачылышын жасайбыз. Бул мектепте ушул мурдада атактуу инсандар чыгып келген, дагы чыга берет деп ишенемин. Мына азыр Аяз Батыркулович да юстиция министри болуп иштеп атат. Андан тышкары да мына Мырзабек Жыпаркулович да келип атат. Ошол былтыр 1 жыл аралыгында курулуш тармагын тейлеп келген, ушул курулуштун да чоң салым кошкон мектептин аякташына да. Азыр мына экологиялык көзөмөл кызматын жетектеп атат. Сиздердин да уулуңуздар, ушул жерде турган окуучулар заманбап мектепте билим алып, ушундай Кыргызстандын керегине жараган мыкты уул кыздар болуп чыгат деп мен терең ишенемин. Tanıyan Mırzalık bakıyor. Şulayından bulalım. Şulayından bulalım. 79 миллион каралып, мамлекеттик бюджеттин эсебинен курулду. Негизи башталышы 15-жылы башталып, анан каражат жоктугунан токтоп калган. Кайра 21-жылы башталып, жанданып курулуш иши. 223 орунга ылайыкталган. Быйыл мына бүгүнкү күнү өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Азыр ачылышы болуп, биз жаңы мектепке ээ болуп отурабыз. Бул жерде бардык шарт каралган, ашкана, стандартка жооп берген спорт залы бар, бардык кабинеттер жасалгасы менен, жаңы мебелдери менен, парталар менен камсыздалган бүт ошол проекттин ичинде биз берге окуучуларыбызды гана ээрчитип гана кирип, даяр мектепте азыр мына буйруса окуй баштайбыз.